Саламатсыздарбы? Бүгүн бизде кыска иликтөө. Бир күн мурун мен Flight Radar сайтынан карап, Батумиден бир жеке учак келип, Бишкектен Ригага учту деген маалымат жазган элем. Кызык, бул кайсыл олигарх, миллиардер учту экен деген суроо пайда болду. Бир күн өтпөй Гүлжан Шерипбаева өзүнүн баракчасына видео жүктөп, бул суроого жооп берди. Өзүңөр көргөндөй, бул мурунку депутат Жүсүпбек Коргонбай уулу экен. Өзү мактанып видео тарткан экен. Батуми шаары таанышы угулуп бир окуяны эске салды. Жаңы жылдын алдында мага Камчыбек Ташиевдин иниси казинодон 1 миллион 300 миң доллар уттуруп жибергени боюнча маалымат келген. Жанында Жүсүпбек Коргонбай уулу кошо жүргөнүн белгилешкен. Биз болсо ал видеону карап көрүп, Тбилиси шаарындагы эмес, Батумидеги Мандарин казиносу экенин тактадык. Азыр болсо ошол эле Жүсүпбек Коргонбай уулу Батумиден келген жеке учак менен ары бери эс алып жүргөнүн көрүп жатабыз. Здравствуйте. Мындай учакты ижарага алуунун баасы саатына 7,5 миң доллар турат. Ошондо Батумиден Бишкекке келип, андан кийин Ригага учкан ижарасы 100 миң долларга чейин жетет. Мына Кыргызстанда ушундай бай кишилер пайда болуптур. Силер менен Болот Темиров болду, көрүшкөнчө. Кызык жашоо башталды, иштетели баштады. Бир муштумдай түйүлөлү бириктирип жаштарды. Эч кайдыгер болбойлу, келечекте хойлойлу. Жагалданбай байларга, мыктыларды колдойлу.